илгери алай деп койгон. Аны жанагы Карабул жана Чоң Алай жана башка райондор кылып бөлгөнү бул территориалдык гана бөлүнүш. Эмне үчүн алай Кыргыз элинин, эмне үчүн алай Кыргыз мамлекетинин суу башы, булак башы, ошону түшүндүрүп коеюн дегенде. Алай Кыргыз мамлекетинин бүгүнкү 91-жылкы пайда болгон мамлекет эмес. Биз түндүк түштүгүбүз биргелек көздө. Биз кыргыздар өрөндөрдө жүргөндө, сай-сайларда жүргөндө, тоо башында жүргөндө дагы так ошол алайдан башталып, мамлекеттүүлүктүн башы, булак башы ошол жерден башталган. Тетиги 10.000 жылдык мурдакы, 1000 жылдык мурдагы тарыхты айтпаганда эле, мындан 200 жыл мурда айта келе турган болсок, кана Алымбек Датқадай болуп ким дүйнөгө таанылды? Ким Кокон кандыгына? Ким мынау жактагы регионго таанылды? Алымбек Датка. Кайсы жетекчи менен Россия империясы барып, кол кошуруп, ошо кишинин бийиктигин эстеп, ошо киши менен договор түзүп, ошо киши менен согуш токтотсун деди. Бул Курманжан Датка энебиз айланайындар. Мына мамлекеттүүлүктүн башаты ушунда жатат. Ал эми алайды эмне үчүн мен айттым? Бул Кыргыз элинин алтын бешиги деп. Ушунда түшүндүрүп коеюн, туура түшүнүп кеткиле. Кыргыз тарыхын карасаңар, кыргыздар мына адегене тагай, наалеже болуп бөлүнүп атабыз. Бир атанын балдары Кудайдын жакшылыгы ушул экен. Кыргызга жакшылык берип, эл кеңейип, мал кеңейип, адегене тагай наалежелердин укум-тумкуму көбөйгөндөн кийин, кой, баарыбыз эле мына алай менен Андижанга тура бербей, сүйдөгөн жак бар экен, кең жер экен, түндүк жак бар экен. Мына ошол жак